Бишкек шаардык милициясы Дордой базарынын аймагындагы Алкан базарында бомба издөөдө. Свердлов райондук милициясынын басма сөз кызматынан билдиришкендей, бомба тууралуу маалымат бүгүн 9:55-те 102 кызматына түшкөн. Маалымат алынгандан кийин дароо Свердлов райондук ыкчам издөө тобу окуя болгон жерге жөнөп кеткен. Учурда аталган аймак милиция кызматкерлери тарабынан курчоого алынып, базарга келгендер жана кызматкерлер эвакуацияланууда. Чүй проспектисин бойлой Бешеналиев көчөсүнөн Фучик көчөсүнүн кесилишине чейин кире бериш топторду иретке келтирүү иштери жүргүзүлүүдө. Бишкек мэриясынан билдиришкендей, иштин жүрүшүндө 68 жарнама конструкциясы баннерлер алынды. Жеринде Ленин райондук акимиятынын жер пайдалануу контролдоо боюнча башкармалыгынын жана тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери иш алып барууда. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча курама командасынын мүчөлөрү кымыш оюндарына жана эл аралык мелдештерге даярдык көрүү максатында Чолпон Ата шаарында окуу машыгуу жыйынын өткөрүп жатат. Дене тарбия жана спорт департаменти билдиргендей, 8-26 июль күндөрү өткөрүлөт. Белгилей кетсек, окуу машыгуу жыйыны Дене тарбия жана спорт департаментине караштуу спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын 2023 жылга карата календардык планына ылайык өткөрүлүп жатат.